Ассаламу алейкум, урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу калай кыргыз журтубуз. Нарын областына караштуу Кочкор районунда жайгашкан Туз айылында, тактап айтканда Жунушалы кызы Сайнап атындагы Туз орто мектебинин жалпы жаштары жана куттуу биздин конокторубуз менен бүгүн сиздер менен биз жаштардын коомдогу орду жөнүндө сүйлөшөбүз. Ошондой болсо дагы мына өзүңүздөр көрүп аткандай, бул мектеп кичинекей. Кичинекей болсо дагы биздин эже агайлар тырышып 36-38 мугалим бар экен бул жерде. Ушундай биздин мотурайган кыргызга эртеңкисине керек боло турган, эртеңкисине байрагыбызды көтөрө турган кыздар балдар тарбиялап өстүрүүдө. Эми биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Сиздер ушул берүүнүн жүрүшүндө баардыгын аңдап билесиз деген ойдобуз. Анда урматтуу жаштар, урматтуу достор, жаштардын коомдогу орду деп атабыз. Коомдогу орду жакшы болуш үчүн, жакшы билим алыш үчүн силерге эмне жетишпей атат? Менимче мектеп жетишпейт го, мынакей ушундай кичинекей үйдөй болгон анча-мынча жандай биздин жемкорлор бар да, алардын гектарлап жерлери бар, үйлөрү бар. Анан биздин ушундай чоң айылда ушундай жерде окуп атабыз, баардыгы бир жерде. Анан кандай билим алып атасыңар? Эмне жетишпей атат? Келгиле, жигиттер, кыздар. Кана. Мен Алмазулла Алик, 11 класстын окуучусумун. Бизге билим ага эжелер тарабынан жетиштүү эле деңгээлде берилип атат. Болгону жаркыраган мектепте жаркыраган спорт зал, спорт аянтчалар болсо, ошол бизге мектепке болгон кызыгыбызды арттырмак, сабакка болгон кызыгыбызды арттырып, жакшы дагы мындан да терең билим алганга аракеттенмекчи деп ойлойм. Демек, ушундай кичинекей мектеп болсо дагы билим алуу баарыбызга парз. Эми урматтуу биздин чоңдор, депутаттар бул көңүл буруп, мына ушул жаштарыбыздын эртеңкисин ойлойбуз десек, анда бир жакшы тез арада бул жака мектеп керегин биздин жаштарыбыз буюрса айтып атат. Жунушалы кызы Сайнап атындагы Туз орто мектебинин окуу бөлүмүнүн башчысы Айдаркулов Рысбек ага. Айтсаңыз, мынакей, сиздерде маселе ушундай экен. Дагы эмнелерди айткыңыз келип атат? Эмне маселенин чоо жайы кандай дегендей? Мурунку жабылып калган мектебиз баягы 2006 жылы кышында Кочкор районунда 7-8 балдык жетиштире болгондо. Ошондогу мурунку 1964 жылы салынган мектебибиз авариялык абалга келип, анан кийинки жылы эле 2007 жылы тышкан инвесторлор келип, демөөрчүлөр келип, Корея мамлекетинен 2007 жылы темир менен жана тез курулуучу материалдар менен бизге мектеп салып бергенде 240 орунду. Бирок тилекке каршы ошондо туура эмес материалдар менен салым кылгандыгына байланыштуу былтыркы жылы 2017 жылы биздин мектеп жабылууга туура келди да. Мына ошого байланыштуу биз бүгүнкү күндө мына ушундай шартта, ушундай жерде балдарга билим берүүгө туура келип атат азыр. Анан чындыгында бул шарт бизге аябай эле терс таасирин тийгизет экен. Бизде бир эле жерде помещениеде окубайбыз, ар кайсы жерлерде, үйлөрдө окуп атабыз. Айылдын эски фабында окуп атабыз, айылдын эски китепканасынын архивинде окуп атабыз, чачыранда балда окуп атабыз да. Шарты жок, ичинде 20 бала батпайт. 2ден 3төн отурган учурлар болуп атат. Анан биздин мектебибиздин жоктугу чындыгында балдардын билимине таасирин тийгизерин биз уже азыр сезип баштадык. Ал эми коомдогу орду деп атпайсызбы? Ал жөнүндө балдардын билим алууга эмне, кандай себептер таасир берип атат дегенге мен мындай ойдо болуп атам да, азыр эле бул жерде балдарды карап анан ой келди да, бизде бул сайыз учуру тарагандан кийин, базар экономикасына өткөндөн кийин баардыгыбыз жеке менчикке өтүп, ата-энелерибиз дагы ушу ар бирибиз өзүбүздүн жаныбызды бакканыбызга өткөнбүз да, бакканга. Сайыз учурунда биздин балдардын бир эле милдети бар болчу да, окуш керек. Окуш керек. Азыр болсо балдар ата-энеге кошо жардам берип атат да. Мына мен бул жерден калп айтпайын, көбүнчөсү балдар өзүлөрү деле айтат болуш керек. Жайкы каникулда жанталашып иштегени кетишет да. Жанталашып ошо ата-энесине жардам бергени. Бул жерден жанталашып сабактан тарары менен чуркап, үйүнө жардам бергени чуркашат. Анан азыркы коомдун тарбиясы эле ушул болуп атат го. Балдар көбүнчө мындай эме жакка буруп атат го, билимге эмес,
ата энесине жардам берүү бир байлык жака көбүрөөк басым жасап атат да менин оюмча. Ал эми сайыс учурунда мен өзүм тарыхчымын, балдарга талап башка болчу. Башка болчу. Только окуш керек, талап ошону койгон. Жакшы агай, мен жаңылбасам азыр биз ушул Туз орто мектебинин ушул баягы эң чоң классында, мындайча айтканда бир ашкана болсо керек. Бул жер ашкана, балдар. Баягы чакалар, баягы чайнектер турат. Ошондуктан биз баягы эң чоң жерин тандап тартып атабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жакшы жерибиз ушул жер. Жакшы жерибиз ушул жер, эң жакшы жерибиз. Баягы оорун жашырсаң өлүм ашкер болот дейт. Анан биздин эл журт балким жанагындай белдүү бек батырлар чыгып, эрлер, берендер чыгып, ушундай мектеп салып берсе, биздин ушул эртеңки жүзүбүз да булар, туурабы? Кыздар, балдарыбыз. Анда ушул тарбия иштери боюнча уюштуруучусу Абылбек уулу Чыңгыз ага, сиздин дагы сөзүңүздү уксак. Саламатсыздарбы, биринчиден баарыңыздар. Ошо жаңы окуу жылынын башталышы менен сиздерди биринчиден чын жүрөктөн куттуктап өтмөкчүмүн. Чынында ушундай оор акыбалда турабыз. Анан ушул убакта ошо Туз айылынын негизи жалпы жетекчилерине, Туз орто мектебинин жалпы жетекчилерине, мугалимдерге чоң ыраазычылык, чоң алкыш айтмакпыз. Анткени ушундай оор акыбалда ошо окуу процессин эч кандай бир үзгүлтүүгө учурабай, баарыбыз тең биргеликте ынтымакташып, ушундай жаңы класс кабинеттерди, аудиторияларды ар кайсы жерден кошуп, ошо окуу жыл баштаганына ошо ыраазычылык билдирем. Анан азыркы жаштардын орду азыркы убакта бизге такыры башкача да. Биздин убакта улам жыл өткөн сайын поколение алмашып, алардын аң сезими, билим деңгээли дагы неме деп турам, ойлойм да, өзгөчө айырмаланып турат. Азыркы убакта мындай илим билимге умтулган жаштар көп чынында. Анан алар Кыргызстанда өзү негизи жумуш орун аз болгондуктан көбүнчөсү чет өлкөлөргө миграцияларга кетип калып атышат. Анан азыркы жаштарга эмне демекчимин? Мен бир нерсени агай сөзүңүз оозуңузда бир нерсе мындай эсиме түшүп атат да. Мындай кирип келгенде баягы биринчи мугалим Дүйшөн агайды элестетипчи. Анан баягы бул биздин балдар келечек да, бүгүнкү жаштар эртеңки келечек деп атабыз. Мындай коркунучтуу акыбалда да. Мурунда биз канча бир 5-6 жыл мурда келип тартып кеттик эле. Анда башка жактан тарттык эле. Анан ушундай учурда балким билим берүүгө деле мындай мүмкүнчүлүк жакшы болбой аткандан кийин балдардын деле билими өтө жогору боло албайт да. Баягы кызылып атса, батпай атса, туурабы? Анан ушуга сиздин көз карашыңыз кандай? Чынында негизи татыктуу билим алам деген окуучу баягы сиз айткан Дүйшөн агайдын убагында дагы ошондой короодо дагы саман салып, астына салып окуса дагы бул ар бир окуучу кыялына жетсе болот деп ойлойм да. Эгер түз туура максат коюп, ошого дилгирленип аракет кылса. Эми условияны Аракет демек издеген табат. Издеген табат деп ойлойм да. Жекече. Жакшы агай. Жакшы, анда жаштардын оюн угуп көрөлү. Мынакей агайлар жакшы бир мындай керемет ой толгон ордого салды, ортого. Жаштар, мынакей силердин коомдук ордуңар деп мынакей айлык аз болсо дагы, эми мугалимдердин айлыгы аз, ошондой болсо дагы кечти сүйгөн чыныгы мекенчил патриоттор сиздер да, мугалимдер. Анан ушундай шартта сабак берип атат. Силердин оюңар кандай? Балким дагы мындай айта турган оюңар бар. Мамлекетке, өкмөткө, биздин чоңдорго эмне дейт элеңер? Максат, анда кел, сенин оюңду угалы. Мынакей эми силер баягы жергиликтүү жарандар дагы жакшыраак билесиңер да. Анан жаштарга эмне дейт элеңер? Элибизге эмне дейсиң? Саламатсыздарбы жалпы жаштар. Билим күнүңөрдүн башталышы менен куттуктайм. Анан бул жерде айтылып аткан нерсе боюнча мен действительно эле баягы ушунчалык деңгээлде окуп аткандыгы менен эле өзүм жакын жерде жүрүп чынында билбептирмин. Бирок бул өлкө башчыларына, кызматкерлердин бардыгына жеткен нерсе, баягы карапайым калк билбеген менен аларга бардыгы маалым. Анан ушунчалык бир шартта окуп аткан кезде дагы ушунчалык бир мугалимдер жакшы бир өздөрүнүн насааттарын, сабактарын берип ушунчалык келаткан экен. Анан эми
билбейм, жаңы мектеп салынды деп уктум элем, ал эмне себептен анчалык деңгээлде начар салынгандыгы, сапасыз, демек мамлекет тараптан көзөмөл жок болгондугунун белгиси. Ал жерден эч кандай мындай бир караган эмес салып аткан учурда акча каражаттарына же материалдарына эч кандай бир көзөмөл жүргүзбөгөндүктүн кесепетинен ушундай болуп келди. Өзүңүздөр деле күбө болуп атасыңар, ага окуучулар баардыгыңыздар. Анан эми жакшы мектепте окугуңар келет да баарыңардын эле. Жаңы мектепте бир жакшы шарттар менен азыр көрүп атасыңар. Кандай дүйнөдө кандай нерселер болуп атат, ошонун баардыгы бизге дагы жетишин каалайсыңар да. Анан демек ошон үчүн баардыгыңыздар ошол баягы билимге умтулуп аткандан кийин мамлекет ушул деңгээлде баардыгын түзүп, жакшы неме кылып карап бериш керек да. Мектеп салып бериш керек. Эми биз ушул эле айылданбыз, ушул эле райондонбуз. Мектеп салынып берсе деп биз деле ошол бийликтен суранып кетет элек. Бир жерге жаңы мектеп куруп берсе, бир көңүл буруп карап койсо деп айтат элек да. Баракелде, жакшы. Анан бул жерден дагы ушул мына ортолорун бөлүп койгон турбайсыздарбы? Аркы жактагы кичинекей балдарыбыздын жүнү бияка угулуп атат, ар жактыкы бияка угулат экен. Азырда мынакей биз мугалимдердин бөлмөсүн көрдүк. Баягы мугалимдер да биз баягы сабак даярданганга же болбосо бир нерсе текшергенге аябай тоскоол экен да. Мындай кичинекей жерде 15-20 мугалим байкуштар өзүнүн ишин жасап атат. Анан келгиле дагы жаштар эмне дейсиңер? Бүгүнкү темага менин көз карашым, бизге жаңы мектеп керек. Жаңы мектеп салынса, биздин билимге болгон көз караш аябай өйдө төмөндөйт эле деген ойдомун. Биз мека суук дагы болот экен, эртең менен келгенде үшүп, үстүбүзгө спортивка, жемпер ушундай кийип келип атабыз. Мектеп салынса, ал жер жылуу, жумшак, жакшы болмок эле. Жакшы. Саламатсыздарбы? Мен учурда Жумшагы Санып атындагы Туз орто мектебинин 10-класстын окуучусумун. Мен 1-класстан баштап 9-класска чейин жаңы салып берген мектепте окуп келгем. 9-класс болгондо биздин мектебибиздин имараттары жараксыз абалга келгендиктен 10-класстан баштап ушундай ар кайсы үйлөргө, клубтарга, чайканаларга окуп баштадык. Бизге жаңы мектеп азыркы учурда өтө эле керек. Биз азыр мектебибиз өтө эле начар абалда. Кишилер жашабай калган үйлөрдө аны ремонттоп, актап алып, ушул мектептерде үйлөрдө окуп атабыз. Ошентсе дагы биздин мектебибиз жабылса дагы биздин мугалим эжелерибиз бизге талыкпай билимин берип келип атат. Биз учурда дагы ушул мектебибиз жабылып калса дагы ушундай үйлөрдө окусак дагы билимибизди кеңейтип, ушул учурда окуп аткан Туз орто мектебинде окуучулар чоң депутаттар болуп, жакшы кишилер болуп чыгат деген үмүттөбүз. Биздин мугалимдерибизге, ага эжелерибизге дагы чоң рахмат. Ушундай жаман өтө оор абалда турсак дагы бизге талыкпай билимин, эмгегин берип аткандарына биз мугалим эжелерге да чоң ыраазыбыз. Биз дагы окуучулар дагы эжелерибизди, агайларыбызды уят кылбай, жакшы окуп, билимибизди кеңейткенге күчүбүздү жумшайбыз. Жакшы. Жаштын тилегин берет дейт. Бизге мектеп керек. Ошо мен 9-класста окуйм, анан жакшы мектепте бүтсөм. Саламатсыздарбы? Биз ушу үйлөрдө окуп атканыбызга байланыштуу бизге жаңы жабдыктар менен камтылган жаңы мектеп керек дейм. Жаңы мектеп салып берсе жакшы эле болмок. Өзүм 11-класстын окуучусумун. Ошо жаңы мектепте бүтүп кетелик деген ой бар болчу, анан аныбыз четке кагылып калды. Тилекке каршы ушундай болду. Бирок ушундай мектепте ушундай абал болсо дагы эмебизди. Үмүттүн шоласы үзүлбөйт. Үмүттүн шоласы үзүлбөйт. Кол чаап койбойлу, урматтуу жаштар. Саламатсыздарбы? Мен Туз айылынын 10-класстын окуучусумун. Атым Кадырбеков Ислам. Ушу бизге жаңы мектеп түшүшүн тилейм. Спорт залы менен. Ушу биз азыркы учурда клубда окуп атабыз. Аш-тузга төшөк, куртка, жемпер кийип келбесек болбойт, тоңуп калабыз. Бизде азыркы учурда бардык эле окуучунун тилеги жаңы мектеп, жаңы спорт зал болсо дешет азыркы учурда ар бир эле окуучу.
жаңы мектеп, жаңы спорт зал баарыбыз. Ошол мектепке ата энеңер жөнөткөндө сарсанаа болобу? Балам, кызым, мисалы эми ар кандай учурлар бар да, туурабы? Өзгөчө кырдаалдар маселеси бар, башкасы бар. Эми ата эне ойлонот да, баардыгы, туурабы? Анан ар кандай жерде окуп атсаңар деги эле мындай бир мүшкүл болуп кетеби деп да ойлойт, туурабы? Анан ошол ата энеңердин дагы мындай ойлорун айтып өтсөңөр. Биздин ата энелерибиздин сарсанаа болгону бизге суук тиет дешет. Эң негизги ошо суук тиет деген. Саламатсыздарбы? Мен 11-класстын окуучусумун. Ошо менин ойлорум жаңы мектеп салынган болсо. Агайлар айтсаңыздар, жаңы мектеп салыныш үчүн ушул баягы баардык окуучуларды камсыз кылыш үчүн акча каражаты канча болот экен? Мындай жалпы бир мектептин суммасыбы 50-60 миллион доллар деп айтышты го. Биз өкмөткө премьер-министр Абылгазиевке кат жолдогонбуз, мугалимдер жамаатынын атынан. Айылдын тургундары да жолдоп атат. Анан бизге жообу келди. Буюрса кийинки жылкы планга киребиз. Салып бергенге биз аракет кылабыз депчи. Андан бөлөк дагы 2019га. Андан бөлөк дагы бизге вице-премьер келип кетти. Айыл өкмөт, аким байма-бай эле каттап атат. Бирок алар келгенде деле айтып атышат, чын эле азыркы күндө бюджетте көйгөй аябай чоң, акча тартыш аябай аракет кылып атабыз. Кудай буйрса ошол 2019да биз планга кирип, силердикин эми тезирээк салып бергенге аракет кылабыз. Себеби сиздер авариялык абалда ушундай сыртка калып калганыңарга байланыштуу биз тез бүтүргөнгө аракет кылабыз деп жана биз сураштырып кандай болот, кандай салынат деп биз алдын ала өзүбүз даярданып атабыз. Мурунку мектеп деле салынган 10 жыл боло элек жатып эле ушундай авариялык абалга келип сыртка чыгып калбадык. Анан сураштырсак ошол азыркы бүгүнкү күндө типовой жакшы мектептер жана спорт залы менен балдар айтып аткан ашканасы менен баардыгы биригип бир 60 миллион долларды түзөт деп атат да. Суммасы ошондой. Жакшы. Эми точносы белгисиз. Жакшы агай. Анан ошол жанагы башка мындай биздин өкүлдөр да келип атат, эл өкүлдөр келип мындай кабар алып. Эл өкүлдөрүнөн келелек, өкмөттүн адамдары бат-бат эле келип атат. Гострой келди, ушул жерде отуруп жыйналыш өткөрдү. Вице-премьер Алтынай Өмүрбекова өзү келип ушунун баарын кыдырып карады. Губернаторубуз 2-3 жолу келип кетти. Айыл өкмөт менен аким болсо ушул жерде жүрөт. Ушундай көйгөйлүү маселе болуп атканда, ошо алымга кеткен жол айылдан башталат демекчи. Эртеңки келечек биздин жаштарыбыз мамлекет, өкмөт мүчөлөрү же атка минерлер дейбизби, ошол моментте ошо жаштарга көңүл бурса, эртеңки келечегибиз ошондон көз каранды болот да. Ошол мектепке аябай эле биз муктажбыз да, зарыбыз жакшы бир чоң типовой мектепке. Анан ошого көңүл буруп койсо. Кудай буйрса. Анан ушундан уюштуруп бизди ушул жанагы шаардан бери алып келип, ушундай акыбалды билели сурайлы деген Исламбек Бейшенбаев деген жигит бар. Ушунун оюнду угсак, келиңиз. Саламатсыздарбы, биринчиден. Экинчиден ушул чындыгында аябай ыраазы болуп кетет элем ушул майгеч. Ушундай тар болсо дагы ушундай жерге сабак берип билим берип аткандарга чындыгында ыраазымын. Себеп дегенде бул жаштар келечектин улардан күткөн нерселерин катышат. Кудай буйрса ушулардын арасында президент чыгабы, премьер-министр чыгабы, ким билет, балким ушул айыл өнүктүрүү жаштардан болот деп тилейбиз. Келечек алдында. Жакшы. Силерге суроо жаштар. Силердин келечегиңер, эртеңкиңер өзүңөргө кандай сезилет? Кыялданганда, үйдө жатып алып, мектепке келе атканда, чыгып атканда эмнелерди ойлойсуңар? Оюңарга көбүнчө эмне келет? Өзүбүздүн окуганыбыздан, жүрүм турумубуздан ошого карайт го, окуганыбызга, жүрүм турумубузга. Ар бир адамдын ою ар башка да. Мисалы келечекте өзүбүз өз ордубузду таап, силерде болгон улуу байкежилерибизде болгон инсандардан болсок деп тилейбиз. Кыргыздын маселелери. Жакшы. Азамат. Биз деген мектепке келгенде кадимкидей эле келебиз. Бул жаңы мектепте окуп аткандай эле сезебиз өзүбүздү. Ошондой билим алып атабыз. Бирок негизи жаңы мектеп болсо андан да жакшы болмок. Андан дагы.
Жунушалык Сайнабатынын Туз орто мектебинин 9 класстын окуучусу болом. Атым Фатима. Башкалар каалап өткөндөй эле бизге жаңы мектеп болсо деп элем. Келечегиңерди кандай ойлойсуңар? Эртеңки келечегиңерди кыялданганда эмнени кыялданасыңар? Эртең бир чоң бир адам болуп калсаңар, айыл үчүн, өлкө үчүн эмне кыласыңар? Айыл үчүн, өлкө үчүн чоң салымыбызды кошобуз. Бизде болгон жетишпеген мектептерге мектеп салып, садиктерди салып. Жакшы, Азамат. Келечекте мисалы үчүн ар бир адам өзүнүн ою бар. Мисалы үчүн өз кесибин сүйүп, ошого карата мындай эмелерди, сабактарды алып, чоңоюп, анан ошол мисалы үчүн өзү сүйгөн кесиптин ээси болуп, ошол тармакта иштейт да ар бир эле адам. Кайсыл кесипти буюрса ээси болоюн деп атасыз келечекте? Мен буюрса котормочу болсом дейм. Тилмечи? Ийгилик каалайбыз. Саламатсыздарбы? Мен Жунушалык Сайнабатында Туз орто мектебинин 11 класстын окуучусу Жамбыл кызы айтырган болом. Жарык келечегибизге болгон көз карашыбыз аябай эле жакшы. Сонун деп айтсам болот. Өлкөдөн болот да? Өлкөдөн болот. Анан биздин ошол кээ бир чоңдорубуз, жанагындай айрым чоңдорубуз, айрым депутаттар, аткаминерлер баягы билбей, кээрлер мындай өлкө казынасына кол салып атпайбы? Ошолорго эмне дейт элеңер? Эгерде барыбыз эле бирдей адамдарданбыз, анан бири-бирибиздин эме бизге салыбызга кол салбай, бири-бирибизге наоборот жардам берип, бир эл болгондон кийин бири-бирибизге жардам берип, бири-бирибизге түрткү болсок деген ойдомун. Азамат, сенин көз карашың? Саламатсыздар. Мен 10 класстын окуучусу Чынарбек Улдасан. Бизге жаңы мектеп керек. Жанагындай байкабай кол салып ийген чоңдорго эмне дейт элеңер? Ошо чоңдорго бизге мектеп салып берсе чоңдор. Жакшы болмок, Азамат. Саламатсыздарбы? Менин атым Шукурбекова Ализа. Аты аталган эле мектептин 10 класстын окуучусу болом. Менин буга болгон көз карашым, чоң жакта отурган байкелерибизди, аталарыбыз десем да болот. Алар Сооронбай Жээнбеков президентибиз белгилеп кеткендей эле аймактарды өнүктүрүү жылын белгилеп кеткен байланыштуу. Чоң жакта отурган агаларыбыз казынадагы акчаны башка жактарга же өзүнүн чөнтөгүнө жумшабастан ошо аймактарга керектүү нерселерине жумшаса, анда биз толугу менен аймактарыбыз өнүгөт деп ишенем. Азамат, баракет, кол чаап коелу. Мен 9 класстын окуучусу Канатбек Темирлан. Мен өйдө жакта депутаттарга, ажолорго айта кетмекчимин. Кыргыз эл бир атадан тараганбыз. Биз бири-бирибизге жардам берсек, бизге эч ким жардам бере албайт. Өзгөчө ушундай учурда, ушул учурдан Сооронбай Жээнбековго кайрылып кетмекчимин. Бизге ушун жаңы мектеп, жаңы спорт зал салып берсин деп. Жакшы, Азамат. Мен Фатима, мен 10 класстын окуучусумун. Мен чоң жогорку кеңешке кайрыларым, бизге жаңы мектеп салып беришин каалайм. Саламатсыздарбы? Мен 11 класстын окуучусу Кадыркулов Алмаз. Мен ошо 11-ди бүтүп, мугалим болоюн деген оюм бар. Кыргыз тил сабагынан. Ошо чоңдорго айтып кетерим, ошо жаңы мектеп салып беришин каалайм, мен балдар айткандай. Ошо. Жакшы. Саламатсыздарбы? Менин атым 9 класстын окуучусумун, Докторбек Улубек мырза. Айтып кеткендей эле, эжеге Ирисбайкебиз айтып кеткендей эле, биз да жаңы мектепте окугубуз келет. Саламатсыздарбы? Мен 9 класстын окуучусумун. Менин атым Канатбек Фазат. Тойду жактарга кайрылам. Бизге ушундай учурда мектеп керек. Ушундай учурда бизге мектеп, анан спорт зал салып беришин каалайм. Бали, Азамат. Кудай буйрса, президент болуп калсаңар, силер эмне кылат элеңер? Кыргызстанга кандай көйгөйлөр көп деп толтура. Эмнеден баштайт элеңер биринчи?
Саламатсыздарбы, мен Жумшалык Сайнов атындагы Туз орто мектебинин 10 классын окуучусу болом. Кенжеұлы Кынарбек. Мен ушу чоңдорго кайрыларым ушу мамлекеттин казынасынан акча жебей, ошону кайра мамлекетке жумшаса мамлекет өнүгөт. Мен президент болуп калсам ушу айылдарды, аймактарды өнүктүрүп, жолдорун оңдоп, сууларын чыгарып, муктаж адамдарга жардам бермекмин. Ошо. Мынакей ушундай жигиттер буюрса келечекте оңдойт. Өлкөбүз. Саламатсыздарбы, мен Жумшалык Сайнов атындагы Туз орто мектебинин 10 классын окуучусу Муктар кызы Аида. Мен ушу атка минерлердин мамлекеттин казынасына кол салганын ордуна андан көрө ошолорду Кыргызстандын өнүгүүсүнө жумшаса дейм. Аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялаган себеби да ушунда. Аймактарды өнүктүрүп, Кыргызстанды өнүктүрсө дейм. Мектеп жетишпегендерге или жолдору начарларга, суу жетпеген айылдар көп. Ошолорго жардам берсе дейм. Эгерде мен келечекте президент болуп калсам, анда мен Кыргызстандын өнүккөн мамлекеттердин катарына кошмокмун. Саламатсыздарбы, мен президент болсом айылдарга мектеби жок жерлерге мектеп салып, спорт зал салып бермекмин. Биринчи кезекте. Жогорку жактагыларга кайрыларым, ушул мамлекеттин акчасын жегенден көрө ал мамлекеттин акчасын жакшы жакка оң тарапка жумшаса, бул биздин Кыргызстаныбыз, мамлекетибиз тез эле өнүкмөк. Алардын мамлекеттин акчасына кол салгандыгынын себеби алардын жүрөгүндө патриоттук сезим жок, өлкө деп жүрөгү сокпойт. Себеби алар өзлөрүнүн гана камын ойлогон, өзлөрү үчүн жүргөн адамдар. Эгерде жакшы адамдар болуп, алар мекени үчүн, жери үчүн кызмат кылса, биздин Кыргызстаныбыз тез эле оңолмок. Жогорку жактарга кайрыларым, бардык жакка мамлекетибизге оң көз караш менен карап, бардыгына бирдей мектеп, бардыгына ушундай жетишпеген айылдарга мектеп салып берип, бардыгын бирдей тегиз караса, биздин өлкөбүз тез эле оңолот. Азыркы учурда мектеби жокторго мектеп аябай эле керек. Алардын бири биздин мектеп болот. Биз башка актын мектептерин көрүп, биздин да ушундай мектеп болсо деп аябай сыймыктанабыз. Бизге кыялданабыз. Бизге ошондой мектептердин бири бизге да абдан керек. Кийин мен президент болуп калсам, биринчи очередь ушул мектептерди карамакмын. Анткени келечек жаштардын колунда. Жаштар билим алыш керек, өтө билим алыш керек. Эгерде ушундай жаман эски үйлөрдө окуса, эжелерин дагы, агайлардын да билим берүүгө мындай мүмкүнчүлүгү аз, немеси жок болуп калат. Балдар да билим алгысы келбей, ойлору тескери жакка бурулуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан биринчи очередь мен мектептерди салып билим берүүгө жакшы карайм. Азамат. Мен келечекте президент болуп калсам, эң биринчи коррупцияны жок кылмакмын. Кантип жок кылат элем? Бир тууганың коррупция кылып калса эмне кыласың? Коррупция болуп калса, албетте эме кылмакмын, турмакпыз. Колун кесиш керек десе, эки колун. Макул болот элең? Албетте макул болмокмун. Ошо коррупциянын айына биз өнүкпөй атабыз. Ошо коррупцияны жок кылабыз деген эмелер жаштар чыксын. Ошо алдыга койгон максаттарыбызга жетелик. Жакшы, чоң рахмат, урматтуу жигиттер, кыздар. Агай, келиңиз, микрофон алыңыз эми. Мынакей окуучулар баягы бир мындай өзүнүн кыялындагы нерселерди айтып өттү. Анан сиздин дагы алымча кошумчаңыз. Эле балдардын көйгөйүн укпадыңыздарбы? Баары эле бир ооздон бир нерсени айтып атат да. Эң биринчи эле мектеп болсо деп, чындыгында аягынча абалга келип калдык. Аларга мекенен келип калаткан жок. Мына бул жерде Төгүнбеков исламда айтып атат, алдыбызга калың төшөп, куртка менен туруп, азыркы моментте үшүп атат да балдарча. Кыш боло элек. Азыр жылуу, ошондо дагы баягы тескей бетте турган класс, ушу ислам окуган жер. Анан аябай суук болуп атат азырчы. Мугалимдер бат-бат болуп бюллетенге чыгат. Имам ден соолугуна байланыштуу бюллетен кеткенге аргасыз. Ал учурда мугалимдер орун алмашып сабак өтөт. Орун алмашканда билим сапатына таасирин тийгизбей койбойт. Анан
кыш келсе кандай болот эле деп биз азыр коркуп атабыз да, кыш келсе эмне кылабыз деп. Себеби азыр мурун биз тиги мектепте электр энергиясы менен жылытчубуз, эми көмүргө өтөбүз да. Бир чоң клубду биз контрамакка менен жылытышыбыз керек. Ал жылыйбы, жылыбайбы азыр маса керек экен. Анан эми негизги эле азыр ушул биздин суроо талабыбыз, суранычыбыз ушул болуп атат да. Балдардын деле сөзүн жыйынтыктай турган болсок, ошол бизге мыкты мектеп боло турган болсо, жакшы мектеп условиясы менен мына башка жерде 21-кылымдын заманында электрондук доскалар ар бир мугалимге окуучуга ноутбук менен сабак өтүп атса, биздин абалыбыз тетик сиз эскергендей Дүйшөндүн абалын эскерип атабыз да, ошол жерде отуралычы. Анан бизде ушуну өтүнөт элек. Бир жогорку жактагылар бир баягы бизди эле сураштырып атабыз. Канча жылда салынды деп тегерек четте мектептер бар, ошону типовой жаңы салынып десек 5 жылда салынып бүттү, 6 жылда салынып бүттү, кээ бири 15 жылда салынып бүткөн мектептер бар экен. Анан биз 15 жыл бүтүп жүрө турган болсок, биздин айылдын келечеги каяка барат? Анан ошону бир колго алышып, бир тез аранын ичинде, бир жарым жыл болобу, 2 жыл болобу бизге мектеп салууга киришсе жакшы болот эле да. Чын эле кайрылып атабыз, эл да кайрылып атат, мугалимдер да кайрылып атат. Анан баягы мына башталат, мына келет, 2019 келди деп атат эми. Анан дагы суранат элек да, ушуну бир эртелеп планга кийирип, жакшы бир тендерден жакшы бир эмеге утуртуп компанияларга жана фирмалар бар эмеспи, ошолор бир жашынакай мектеп салып берсе, биздин ушул жаш балдардын окуучуларына тилеги орундалат эле. Мен ушундан Жакшы агай, жакшы. Жаштар досто жыйынтыктайбыз, мынакей берүүбүздүн аягына келип калдык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ошол Нарын областына караштуу Кошкор районундагы Туз айылынын жалпы жаштарын жана агайлардын оюн угуп атасыздар. Бизде акыбал ушундай. Орун жашырсаң өлүм ашкер болот дейт. Чыңгыз агай, жыйынтыктайбыз, келиңиз. Баягы көз жетпеген жерге сөз жетет дегендей, сиздер коомчулукка алып чыгып атканыңыздарга чоң рахмат. Сизди дагы билебиз, көп жылдан бери келип жүрөбүз, биздин мектепке дагы мурун да келгенсиз. Анан сиздерге дагы ишиңиздерге ийгилик. Кудай таалам буйрса бизге баягы үмүттүн шообасы үзүлбөйт деген, Кудай буйрса жаңы мектеп түшөт деген ишеничтебиз толук. Биздин өкмөт мүчөлөрүбүз дейбизби, биздин ишенген адамдарыбыз ушу келечек муун жаштардын тагдырына мындай туура көз караш менен карап, ушулардын келечегине ойлосо, ошо өнүгөбүз деген ой. Рахмат агай. Көп жашаңыз. Келиңиз жыйынтыктоо. Чыңгыз агайга кошулуп, ушу сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Мына сиз дагы мындан 2-3 жыл мурун сизди көрдүм эле, кайсы жерден көрдүм эле деп атсам, сиз бул мечиттин курулушунда да келгенсиз, ошол жерде чуркап жүргөнсүз. Анан сизге терең ыраазычылык, ушинтип элдин көйгөйүн жеринен тартып, элинин ошол өйдө жактарга жеткирип аракет кылып атабыз. Сизге терең ыраазычылык. Анан биз терең ишенебиз, балдар, Кудай буйрса 2019 жылы бизге жакшы мектеп салынат деп, жана биз ошондо жакшы окуп, жакшы мыкты инсандардан тарбияланып чоңойбуз деп ишенебиз, балдар. Чоң рахмат агай. Бүгүнкү жаштар эртеңки келечек дейбиз. Келечекти көргүн келсе, ушул жаңы муун, асыл муун, алтын муун жаштарыңа жакшы талим тарбия бер деп айтат биздин аалымдарыбыз. Ушул жаштардын талим тарбиясы жакшы болуш үчүн буларга заманбап учур талабына ылайык жаңы мектеп керек. Биздин ар бир кыздарыбыз, балдарыбыз жаңы мектеп болсо деп тилек кылат. Азыр кыш боло элек, ошондой болсо дагы биздин балдарыбыз үйдө ар жерде окушуп, суук жерде окушат. Булардын ден соолугу дагы келечекте кандай болот, бул дагы суроолуу ойдон калып калды. Андыктан биздин чоңдорубуз, урматтуу кыйындар, ушул эрлерибиз, шерлерибиз кыргызыбызга кызмат кылам дегендер Туз ортобуна келип, акыбалды сурап, буюрса жакшы мектептин чечилишине өбөлгө түзүп берет деген ойдобуз. Жаштар сүйлөсүн Теле Долбоору Туздан коштошот. Кийинки ободон амандашканча салам алейкум.